Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда Пульс денсаулык программасы жана анын алып баруучусу мен Айнагүл Турдуева. Бүгүн биз сиздерге кургагучулук туберкулез жөнүндө айтып беребиз. Ал үчүн бүгүн биздин студияга Ош облустук кургагучуга каршы күрөшүү борборунун директору, дарыгер-хирург Истамов Кылычбек Төлөгөнович конокто. Саламатсызбы? Куш келипсиз биздин студияга. Эскерте кетсек, сиздер Пульс денсаулык программасын түз эфирде көрүп жатасыздар. Эгерде сурооңуздар болсо, экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номер аркылуу сурооңуздарды жазсаңыздар болот. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Анда эмес айтсаңыз, Кылычбек Төлөгөнович, бул кургагучук кандай оору жана азыркы учурда өлкөдө бул оору менен ооруган адамдардын саны көбөйүп жатабы же азаюудабы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кургагучук оорусу бул 90-нчы жылдарга 2010 жылдарга чейин Кыргызстаныбыз үчүн абдан эле оор болуп келген. Каза болгондордун саны абдан көп болгон кургагучук оорусунан. Эпидемиологиялык абалыбызга токтой кетсек, ошол 90-нчы жылдар менен 2000-нчы жылдарга 100 000 калктын санына 148 оорулук туура келсе, бүгүнкү күндө мына жыл жыйынтыгы менен 2021 жылдын жыйынтыгы менен 55 оорулуу 100 000 калктын санына көрсөткүч төмөндөдү да, бул 3 эсе төмөндөдү. Бунун негизги себептери болуп, ошол биздин дарыгерлердин аябагандай чоң ушул путь баскан көрүнүп турат да, жол басып өткөнү. Ал абдан зор эмгек жасашты да. Бүгүнкү күндө ушул азаюунун эң бир себептери. Андан кийинки ушул сапаттуу көрсөткүч болуп, бул көз жумгандар кургагучук оорусунан. Бул 100 000 калктын санына 17-18ге туш келген болсо, ошол 2000-нчы жылдарга салыштырмалуу мына 2022 жылга 21 жылга ошол 2 адам 100 000 калктын санына 2 адам көз жумуп атат. Бул уже 9 эсеге төмөндөдү дегенди билгизет. Өнүккөн өлкөлөр сыяктуу эле, өнүккөн өлкөлөрдө деле бул кургагучук оорусуна кичине тарыхына токтой кетсем, бул эзелтеден эле адамзаты пайда болгондон баштап эле жашап, ушул атмосферада жашап келет да, биз менен кошулуп. Анан өнүккөн өлкөлөргө салыштырмалуу бизде эпидемиялык абал дагы эле эпидемия болуп турат. Себеби 100 000 калктын санына 50 оорулуу кездеше турган болсо, одан жогору кездеше турган болсо, бул эпидемиялык абал деп коет, бул кургагучук оорусу менен. Ал эми өнүккөн өлкөлөрдө бүгүн мына Япония, Европа өлкөлөрүндө, теги батыш өлкөлөрүндө, Америка окшогон чоң өнүккөн өлкөлөрдө бунун кездеши 5тен ушу 20га чейин кездешет, 5 оорулуудан. Такыр жок өлкө өзү жок бул жашоодо. Баардык өлкөдө кездешет бул кургагучук оорусу. Бирок кубандыра турган нерсебиз ушу, биз да Кудай буйрса өнүккөн өлкөлөргө ушу жакындап келе жатабыз кургагучук оорусун жеңүүдө. Андан кийинки сурообуз, жугуу жолдору. Бул оору кантип жугат? Бул оорунун жугуусу 85% бул өпкө жабыркаганына байланыштуу. Адам жөтөлгөндө, чүчкүргөндө, катуу ырдап жатканда, катуу сүйлөп жатканда оорулуу адамдан соо адамга кургагучук таякчылары өтөт дагы, ошондон жугат. Бир жылда эгер кургагучук оорусу, бул илим тастыктап берген маалыматка таянсак, ачык түрү менен ооруган, өпкөнүн ачык түрү кургагучук оорусу менен ооруган бейтап бир жылдын ичинде 14 адамга чейин жугузат да, соо адамга. Ал эми башка органдарды 15%, 85% өпкөсү жабыркай турган болсо, орган мишем болуп, ушул өпкөгө аба аркылуу жуккандан кийин калган органдар адамдын жабыркабаган деги эле органы жок да, кургагучук оорусу менен. Бул сөөктөр, мээники бар, бүт органдардыкы, ички органдарыбыздан бери жабыркайт бул кургагучук оорусунан. Бирок өпкө жабыркаганчалык эмес, конечно, булар аябай абдан аз кездешет. Жогоруда айтып кеткендей, ар бир органдын жабыркоосу 1%тен ушул 15%ке составляет. Негизи бул кургагучуктун канча түрү бар? Кургагучуктун түрлөрү эми баягы легочной, нелегочной деп бөлүнөт. Өпкөдөн жана өпкөдөн сырткы аркы органдар. Өпкөдөн сырткы аркы органдар баягы жогоркуда айтып кеткен. Бүт эле боор, ички органдар, мээ деп айтпадымбы, көздүн дагы чел кабыгы жабыркагандар бар, теринин бүт эле орган баары жабыркайт.
Анан кийин классификацияга таянсак, бул ачык түрү, жабык түрү болуп бөлүнөт. Эми анан азыр дагы более ушул 2008 жылдан бери ушул Кыргызстан абдан активдүү күрөшүп, ушул курагучу оорусун мен жогоруда айтып кеткендей, жеңүү жолдорунда ушул туруктуу формаларын аныктап, азыр ушул өнүккөн өлкөлөрдөн калбай, бүгүнкү күндө биздин өлкө дагы ушул лабораториялар тастыктап берет, ушул баягы пассив кылып турупчу биоматериалды, адам бөлүп чыгарган биоматериалдан пассив кылып туруп, ошондон туруктуулугун аныктайбыз. Жана экспресс анализаторлорубуз бар бүгүнкү күндө, Gen Expert деген. Bunday аябай высокочувствительный болуп эсептелинет, 98-99% так маалымат көргөзөт. Бул адам өзүнөн бөлүп чыгарган шилик какырыктан ДНК-сын аныктайт. Ошол курагучу таякчасын 2 сааттын ичинде курагучу таякчасынын ДНК-сы бар экенин, же болбосо жана эң күчтүү болуп эсептелинген рифампицин таблеткасына, ушул дарысына туруктуулук же туруктуулук эмес экенин аныктап берет. Башта биз союз мезгилинде деле бул устойчивый форма деген илгертиле болуп келген, просто биздин лабораториялар ага неме кыла алган эмес да, андайларды аныктап бере алган эмес. Азыр бизде барбы ошол лаборатория? Ушул лабораториябыз бар. Ош шаарында ошо дарегинде айтып кетсеңиз. Бул Gen Experттер биздин Ош шаарында, Ошский районунда турат, курагучка каршы немесинде, кабинетинде. Жана ушул биздин областта 4 жерде турат да, уже общий. Бирөөсү Ош шаарында, бирөөсү Ноокат районунда, бирөөсү Өзгөн районунда, бирөөсү Кара Суу районунда. Калктын жыш жайгашкан жерлерине коюлган бул аппараттар, Gen Expert платформалары. Ушул дарыгерлерге абдан чоң бизге жардамчы болуп эсептелинде бул экспресс метод анализ. Ушул аныктагандан кийин, андан кийин дагы өстүрүп, какырыкты атайын референс лабораториябыз бар. Ош облустар аралык жана Бишкекте, Бишкек шаарында улуттук фтизиатрия борборунда улуттук референс лаборатория бар. Ошол бак лаборатория. Ошол жерде дагы ушуну аныктоо жүргүзүлөт. Ал уже ал более расширенный жүргүзүлөт. Ал бир канча препараттарга аныктоо. Ушул кургагучу оорусунун лекарственный устойчивый формасын аныктагандан бери кургагучу оорусунан мерт болгондордун саны кескин төмөндөдү да. Дарылоо абдан жакшы кетти. Бүгүнкү күндө кайрадан баштагы бактылуу жашоосуна ушул ооруларды кайрадан кошо алганга бизге чоң жардам болду. Оорунун алгачкы белгилери кантип башталат? Эгер алгачкы белгилерин байкап калса, эмне кылуу керек? Эң туура суроо. Алгачкы белгилери болуп, бул негизинен кургагучу оорусу менен ооруган адамдын биринчи эле ушул жөтөл, өзү өпкөнү неме болгондо, бул кургак жөтөлдүн пайда болушу. 2 жумадан ашык кургагучуктун кургак жөтөл болушу мүмкүн. Анан көбүрөөк көдөнүнөн бир аз баягы такашып оорушу жана табиттин начарлашы болушу мүмкүн. Бир аз ал деле андай выраженный болбошу мүмкүн первоначальный немелеринде, баштапкы белгилери. Алсыроо деле бул күндүн экинчи жарым күндө башталат. Бир аз шалдырагансып, алы кургансып. Андан кийин ушул арыктоо, ал деле бир 2 айга барганда билине баштайт. Башында эле биринчи 2 жумада арыктаган билинбеши мүмкүн. Андан кийин ушул түнкүсүн тердөө. Түнкүсүн жатканда ушул тердеп аткан өзү байкай баштайт адамчы. Ушул мезгилде сөзсүз адиске кайрылуу зарыл да. Бул үй бүлөлүк дарыгерлер борборлоруна кайрылышат дегенде адис. Анан ал жерден ошол баягы мен Gen Expert платформаларына какырыктын анализин алышат, көкүрөк көдөнүндөрүн флюорографиялык же болбосо нур диагностикасы деп коет, ошол рентген же компьютерный томография менен. Анан ошол жалпы дегенде ошолор какой-то патология табыла турган болсо өпкөдөн, андан кийин кууш адиске жөнөтүлөт фтизиатр дарыгерине, фтизиатр дарыгер анан окончательно коюп туруп, анан дарылоо ыкмасы башталат. Мисалы элет жеринде дагы үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылуу керек, биринчи. Ооба. Эми дарылоо ыкмалары кандай болуп жатат? Дарылоо ыкмасы Кыргыз Республикасынын территориясынын кай жагына кайрылбасын бейтап, бул бекер жүргүзүлөт. Бул мамлекеттин эсебинен жана донорлордун эсебинен сатылып алынган дары-дармектер менен жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө ушул кургагучуга каршы дары-дармектердин баардыгы
бекер 100% камтылганбыз, камсыз болгонбуз. Жана толук камдуу дарылайбыз. Эч кандай сатып алынбайт, бул препараттар эч жерде сатылбайт. Ошол себептен баягы көбүнчө ошол кургагучу оорусун кыргыз эли илгертеден стигма болушу, элден уялып, тартынып, бул социалдык оору деп туура эмес түшүнүктөр келген да. Бүгүнкү күндө илгери ошо социалдык оолунда жок адамдар ооруйт депчи. Бул эч кандай бүгүнкү күндө уят оору эмес, бул аба аркылуу жугат, социалдык эмеңе деле карабай калды. Бүгүнкү күндө иммундук системасы ослабленный адамдарга жугат да. Өзү өнүккөн өлкөлөрдө кургагучу оорусу менен негизинен жаңы ымыркай туулган балдардан 5 жашка чейинкилер ооруйт, жана 65 жаштан жогорукулар ооруйт да. Себеби 1 жаштан ымыркайлар 5 жашка чейин толгонго чейин бул иммундук система еще полностью не сформированный болгонуна байланыштуу булар абдан мындай фактор рискке кирет да. Ал эми 65-тен жогорку да организм баягы каруу сезими картайып башталганда бул износ деп коет да. Тамак ичкенде баягы микроэлементтер, витаминдер организмге толук камдуу жетишпей калып баштаганда иммундук системада сбой башталат. Ошон үчүн ушул улгайган адамдардын арасында кездешет. Бул өнүккөн өлкөдө өзү нормада ушундай болуш керек өзү. Тилекке каршы бизде биздин Кыргызстанда жана КМШ өлкөлөрүндө трудоспособный баягы эмгекке жарамдуу мезгилинде ооруп атышат. Бул өкүнүчтүүсү ушул да. Себеби убагында тамактанбай, мен жогоруда айтып кетпедимби, если адам убагында тамактанбай, убагында эс албай неметсе, организмде иммундук системада сбой болот. Сбой болгондо эле ушундай балекеттер башталат анан. Иммунитет төмөндөп кетет, Иммунитет төмөндөп кетет. Ал эми ошол иммунитетти дайыма мындай жакшы алып жүрүш үчүн эмне кылыш керек? Иммунитет көтөрүүдө эмне кылуу керек? Негизгисинен бул сергек образ жизни. Адам ушундай өзүнүн сергек эми бизде физкультура менен заниматься деп союз мезгилинден бери тарбиялап келбедиби биздечи, мээбизге коюпчу. Анан чрезмерная нагрузка, вот это абдан нагрузкалап турган болсоң да организм бат износ болот да. Ал эми күнүгө таза абада басуу, сейилдеп эртең менен кечкисин же болбосо да. Жана туура тамактануу, анан мындай баягы чылым тартуу бүгүнкү күндө бизде абдан ушул эркектердин арасында өкүнүчтүүсү айымдардын арасында дагы абдан көп кездешип атат. Чылым тартуу, насвай, наркотикалык баңги заттарды колдонуу, ушундай жана спирттик ичимдиктерди абдан чрезмерный колдонуу дагы ушул иммундук системанын төмөндөшүнө алып келет. Ошоларды эгер ограничиттей турган болсо, адамдын жашоо мөөнөтүнүн узараганын өздөрү билет эле, Кудай буйрса биздин жарандар. Демек иммунитетти көтөрүү, спорт менен машыгуу, дагы алдын алуу жолдоруна дагы толуктап кетсеңиз дагы эмне кылуу керек? Эми алдын алуу жолдору кыргыз медицинасы бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, кыргыз медицинасы бар үчүн көбү кыргыз медицинасын абдан бүгүнкү күндө сындап, абдан ачуу сөздөр менен да сындап келет атпайбы? Бирок жарандарга, замандаштарыма кайрылып кетер элем. Кыргыз медицинасы бар, кыргыз эли бар экенин. Кыргыз эли ушундай бүгүнкү күндө жылдан жылга мына 6 миллионго чейин саныбыз жетип отурат. Бул ушу кыргыз медицинасы бар үчүн биз ушундай акыбалга келдик. Жашоо мөөнөтүбүз узарып. Ошол себептен жогорудагы мен баягы ушул кургагучу оорусунун деги эле башка оорулардын белгилери пайда болгондо сөзсүз түрдө адиске, медициналык кызматкерге кайрылыш керек. Канчалык эрте кайрылса, кандай оору болбосун алдын алса, батыраак айыгат. Өздөрүнүн ден соолугуна, кийинкилигине дагы өмүрүнүн узарышына көп бир топ жол берилет. Ал эми өзү баягы союз мезгилинде билесиз да, СССР мезгилинде активный скрининг деп коет эле, флюорография, массовый флюорография жүргүзүлөт эле. Азыр бүгүнкү күндө ал алынып салынгандагы бул только декретированный мамлекеттик кызматта иштеген жана окуучуларды 14 жаштан жогоркуларды гана өткөрүп калбадыбы, аскер кызматкерлерин, күч структураларын. Өзү ар бир үй бүлө, ар бир жараныбыз бир жылда бир жолу өпкөнү флюорографиядан өтүш керек. Бул бир эле кургагучу оорусу эмес, өпкөнүн абдан көп паразиттардык оорулар бүгүнкү күндө тамырын кеңири жайып баратат. Жана рак оорулары, ошого окшогон илдеттердин убагында табыла турган болсо,
абдан мисалы рак десе эле көп мындай уже приговорго таргап алат эмеспи? Андай эмес, бул рак илдетинен да айыкса болот. Эртерээк канчалык эрте табылса, ошончолук айыгып кетүүгө чоң неме түзүлөт, мүмкүнчүлүк түзүлөт. Андан кийинки сурообуз көрүүчүбүздөн экен. Пневмония оорусу менен кургак учуктун айырмасы эмнеде дейт? Пневмония оорусун бул башка микробтор, микроорганизмдер чакырат. Бул деген в основном стафилококктор, стрептококктор жана простейшилер, вирустар чакырат. Ал эми кургак учук оорусун кургак учук таякчасы деп коет, ушул бактериясы чакырат. Алгачкы рентгенологический картинадагы белгилери окшош эле болот булардын, бирок немелери башкача, баягы клиникалык проявлениялери башкача болот. Пневмония башталганда адамдын дене табы 39-40 градуска чейин абдан бат көтөрүлүп, ошол жуккан ооруп баштагандан баштап эле бир жуманын ичинде эле адам абдан бат ушундай медицина кызматкерге кайрылышка муктаж болот да. Бул кургак учук оорусунун өзгөчөлүгү бул жерден. Адамдын өпкөсүндө ошондой дактар пайда болгону менен көбүнчө мына ошол куш адистерге кайрылганда, ай сенин өпкөңдө ушундай кургак учук бар экен десе, мойнун албай кетип калат да. Мен жакшы эле турбаймынбы, эчтеке болбой эле турам депчи. Эмне үчүн менде кургак учук оорусу деп. Ушунусунан айырмаланат да, теге кургак учук оорусу көпкө чейин организмде билинбей жүрө бериши мүмкүн. 1-2 айлап, 3 айлап. Анан өпкө кээде жарым жылгача, мына мигранттардын арасында 1 жыл бою жүрүп алгандар бар. Өпкөсүнүн жарымы оюлуп, деструкция болуп түшүп калат. Түкүрүп салышат да бүртүк кылып өпкөлөрүн. Андан кийин аны дарылоо дагы кайра восстановительный реабилитационный период да абдан узакка созулат. Көбүнчө операциялык жол менен бүтөт бул андай болгондо. Ал эми пневмония оорусу бул абдан бат кайрылсаң, ушундай благополучно айыкчу дарт. Даже без последствий. Рахмат. Андан кийинки сурообуз, кургак учук боюнча эмдөөлөр жүрүп жатабы? Анан азыркы учурда сиздер ушул ооруга кандай иш чараларды жүргүзүп жатасыздар? Кургак учук оорусу ошол СССР мезгилинен бери эле калыптанган, билесиздер. Аны БЦЖ 4 күндүк ымыркай турулгандан кийин 4 күндөн кийин ошо бацилла кальметта герена деген БЦЖ сайылат. Бул ошол 4 күндүгүндө сайылат дагы. Бизден баягы азыр бүгүнкү күндө вакцинация эң проблематичный ошол биздин түштүк регион болуп атпайбы, баягы диний көз караш менен сайдыртышпайчы. Ошол бизге көз тийбесин, ошол кургак учук оорусу боюнча Ош обласы ошол вакцинация боюнча БЦЖ вакцинациясы 98-99% аткарылат. Эч немеси жок аткарылып атат бүгүнкү күндө. Бул жагы абдан жакшы. Андан кийинки сурообуз, эгерде кургак учук менен ооруган адам тажы илдетине кабылып калса, кандай өтөт бул оору? Тажы илдети менен дагы оорушту. Кечээ коронавирусту өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул жерден оорубай калышка эч мүмкүнчүлүк болбоду. Только ошол абдан индивидуальный өзүнүн немесин гана сактагандар оорубай калышты. Жана ден соолугу чың адамдар оңой утулуп кетишти да. Ал эми ден соолугу начар адамдар каза болуп мерт болуп калышты. Ал эми кургак учук оорусунда мына биздин практика жүзүндө көрдүк. Биздин дарыланып аткан оорулар дагы бүт аман калышты. Көз жумгандар тажы илдетинен болгон жок, ошол кошумча жуккандачы. Себеби биздин массивный антибиотика терапиябыз жана ошол организмге биз кошумча баягы дагы мындай терапия жүргүзүлгөндүктөн дарылоо жолунда абдан жакшы көрсөткүчтөр менен ошо тажы илдетинен чыга алдык. Рахмат. Андан кийинки сурообуз көрүүчүбүздөн экен. Мен кургак учук менен ооруганмын. Эми кайрадан организмимди мурдагыдай калыбына кантип келтирип алсам болот дейт. Организм бул абдан способный. Өзү ушундай бир касиетке ээ. Ар бир мисалы кургак учук ооруган менен оорудум эми деп эле корко бербеш керек. Адам бул айыгып, толук айыгып кетчү дарт. Мисалы тери күйүп кала турган болсо, өмүр бою күйүп болбойсуң да туурабы? Ал жерден баягындай берч калышы мүмкүн. Орусча айтканда шрам же рубец да. Өпкөдө да ошондой шрам рубецтер калат, баягы бомбалап кеткен талаа сыяктуучу. Ал ушу кайрадан эле согуш жүрүп атат, тынбай дегенин белгиси эмес. Ал ойдуңдар калышы мүмкүн. Бирок сиз коркпой эле жашай берсеңиз болот. Организм кайра ушундай кылып өзүн
6 айдан 1 жылга чейинки аралыкта восстановительный период, бул реабилитация кылып алат. Рахмат. Андан кийинки сурообуз. Мына алдын алуу жолдору деп БАДы витаминдерди дагы алдын алып, дарынын оорунун алдын алабыз деп БАДы витаминдерин да ичип жүргөндөр бар. Ошолорго кандай кеңеш берет элеңиз? Бул эң туура суроо бүгүнкү күндөгү. Акыркы ушул 10 жылдан бери Кыргызстан витамин жетишпегендей эле сезилип калды магачы, адамдарда ушу витамин жетпей калгандай. Мен бир көрүүчүлөргө кайрылып кетет элем. Аллах бизди ушундай кылып жараткан Кудай Таала. Биз күнүгө эмне жесек, ошондон жетиштүү кылып витаминди дагы, микроэлементтерди дагы, бардык нерсени организмге тиешелүү нерсени кабыл ала алат. Биз эмне жесек дагы. Ашыкчасын албайт. Ал эми бул БАДы, бул бүгүнкү күндө кустарный производствода. Кустарный производство деген үйүндө отуруп эле адамдар жасап бизнес кылат. Мен мына БАДы сатып жүргөндөр эми может жек көрөттүр. Хороший товар өзү эч качан рекламага не нуждается, да. Ал мисалы аналгин деле алалы. Бул аналген бир нече жолусо парацетамол да. Абдан ушул бүгүнкү эл билет аны. Аналгин десең башың ооруsu жазылат, парацетамол десең ысытмаң түшөт тура. Денеңин ооругандары неметет. Бул товарлар, медициналык препараттар, бул рекламага не нуждается. А эмне үчүн БАДы нуждается? Потому что муну байкасаңыздар, врачтар эмес, медиктер эмес, муну жөнөкөй эле адамдар сатат. Бул бизнес, сетевой маркетинг бул. Ал БАДынын ичиндеги пилюланын ичине баягы капсуланын ичине салган, кургатылган бул чөптөр болушу мүмкүн. Пияздын көк пияздарды болушу мүмкүн, укроп болушу мүмкүн. Булар кандай нерсе бул? Организмиңизге эч кандай вред алып келбеши мүмкүн. Бирок сизге айыгып кетүүгө дагы эч кандай жардам бербейт ал. А сиз ошол БАДылардын ордуна кандай эмнени сунуштайт элеңиз? Эмнелерди ичип жүрсө жакшы болот дегендей? Бул да эң туура суроо. Себеби организм, мен жогору айтып кетпедимби? Ушинтип элдерге түшүндүрсөм, көбүнчө суроо беришет да. А эмне үчүн тогда витамины существует да, аптекада сатат. Бул витаминдер в основном адам баягы мен жогоруда айтып кеттим, картайганда, улгайганда сиңирүү процесси, ичегилер да карыйт бизде. Сиңирүү процесси начарлайт. Ошондо жетиштүү организмге ала албай калат. Ошондо концентрированный препараттарга биз зависимый болобуз да. Ошо же болбосо ашказанында жарасы болсо ичегилеринде сиңбейт. Ошондо колдонулат бул концентрированный витаминдер. Же болбосо ичип өтүп аябай мындай неме болуп атса, ал эми бул желудочно-кишечный трактта ушундай бир проблемалар болгондо колдонулат да негизинен. Ал эми сиз жогоруда айткан андай эмне ичип жеп жүрүш керек. Биз ушу Кудайга шүгүр, биз ушу Азияда жашайбыз, Средний Азияда да. Бизде жайын кышын дебей жашылча жемишибиз, мөмө бардыгы бар. Биз абдан сүйүнсөк болот. Илгери апаларыбыз салаттар жасачу эле. Салаттар жасаганда ал термообработкадан өткөнүнө байланыштуу ал жерде эч кандай витамин болбойт да. Ал баары сразу разрушиться этилип кетет температура бергенде эле. Мына эл түшүндү да, бүгүнкү мына азыр кышын жайын помидор, фруктлардын баары базарда турат. Алыңыздар, жей бериңиздер. Мына витамин там кишит жөн эле мындай айтканда. Биз эч не нуждаемся дополнительный мындай витамин алып сатып алып жегенге. Вот турат базарда эле, жей бериңиздер. Огородуңуздарда турат. Демек биздин өзүбүздө эле өстүрүлгөн жер жемиштерди жеп, иммунитетти көтөрүп, ден соолукту бекем алып жүрсөк болот экен, э? Ошол эле жетиштүү болот. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгып баратат. Сиз атайын бизге келип, убактыңызды бөлүп, элге кеп кеңеш бергениңизге чоң ыраазычылык. Сизге бекем ден соолук, ишиңизге ийгилик. Анда эмесе сизге эркин микрофон. Урматтуу замандаштар, урматтуу ушу кыргыз элим, сиздерге кайрылып кетерим. Мына жакын күндөрдө эле Нооруз майрамы өттү, жаңы жыл жаңырды жыл тогошуп. Ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө Аллах ушул дөөлөт кетпес бакыт берген болсун. Ден соолугуңуздар бек болуп,
бактылуу жашашка Аллах насип кылган болсун. Эч качан ошо асманыбыз дайым ачык болсун, согуш болбосун. Ынтымакта, достукта бирге жашашты Алла насип кылган болсун баарыбызга. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Пульс ден соолук программасын түз эфирде көрдүңүздөр. Кайрадан экран аркылуу жолукканга чейин сак саламатта калыңыздар.